Кыргызстанда каржы пирамида түзгөндөрдүн тузагына илинип алданган жарандардын саны көбөйдү. Алардын катарында 21 жаштагы студент кыз алдамчылардын курмандыгы болгонун айтат. Ал атактуу инсандардын жарнамасынан улам акча табуу максатында сейф бизнес маркетингине акча төлөп кирген. Бирок чыгымы акталбай натыйжада зыянга учураган. 2019-жылы ошол сейф бизнестин жарнамаларын көргөм. Атактуу белгилүү инсандары жарнамалашкан. Ошондо ушунчалык ишендиришкен, баргандан кийин деле ошол жерде жүргөн кыз балдар эле өзү ментендүү студенттер бардыгы эле ушундай болот, наси 15 000 сом берсеңиз сизге товар беребиз, сиздин артыңыздан 2 адам жазасыз, 2 адам жазганыңыздан кийин 4 000 сом аптасына, айына чыгып турат деген нерселерди айткан. Ошол нерселерге алданып 15 000 сом акчамды бергем. Студенттер көбүнчө жаш студенттерди көп алдашканда, бирок пайдасын көрө алган жокмун мен негизи эле. Ошол артына бир адам жазылган, мен бир адам жазылып экинчи адам жазганга чейин ал акча күйүп кеткен да. Ал эми каржылык пирамиданын бир түрү катары кооперативдер дагы айтылып келет. Коомчулукта кооперативдерге алданып миллиондогон акчасына күйгөн жарандар бар. Мындай жагдайга туш болгондордун көпчүлүгү атактуу адамдардын жарнамасы аркылуу келгендигин айтып келишет. Эл ишенимине күчтүү жарнама аркылуу кирип, элдин акчасын алуунун амалы деп сыпатташат. Мен кирип атканда 800 ошо бар жогун толук төкөм, 835 000 толук сразу бергенмин. Анан видео сразу беребиз деген. Анан мен булардан сурагам, кирип ошо Алмаздан сүйлөшкөнмүн. Силер кандай болуп атат, Иксан ушундай болуп калды эле десем, булар айтышты, бизде аркабызда акчабыз бар. Ошо менен биз эгер үй алып бере болсок акча төлөп коебуз деп булар алдаган да меничи. Анан кийин бул ошол менеджер, мен Самара деген менеджер, ал дагы мага ошол үй акча төккүчө мага 100 жолу 1000 жолу чалган да, мындай айткандачы. Келиңиз, үй аласыз, болот, иш жакшы кетип атат депчи. Анан ошону чалганда мен алданып калдым да менчи. Булар баягы келишимди, бул ишканалар өзү кандай ишкана, мамлекет тарабынан буга көзөмөл барбы, жокпу, булар өздөрү үй салбаса, кантип бизге үй алып берет деген суроолорду өздөрүнө биринчи бербей эле, буларда алынган жери тездик менен 1-2 айдын ичинде үй алып калабыз деп туруп, мүчөлүк взнос дагы төгүп атышат, андан кийин берген суммаларды да берип атышат. Каржы пирамидаларын жарнамалагандардын басымдуусу маданият кызматкерлери, ырчылар, тамадалар. Алар тараткан ар кандай жарнамаларга азгырылып алдангандар көп. Мындан улам аларды мыйзам менен тизгиндеп, жазага тартуу мыйзамы сунушталып жатат. Анда 2,5 миллион сомго чейин айыпка жыгуу жазасы каралган. Мыйзам долбоордун автору Шайырбек Ташиев. Мисалы үчүн, финансылык пирамиданы түзгөн адамдар кандайдыр бир шылуундук максатты көздөп, жеке кызыктын өздөп түзгөн адамдар болушат дагы. Алардын кылтагына биздин жарандар, алардын рекламасы аркылуу айрым өздөрүнүн анча-мынча баягы реклама иретинде үй алып берип койгон, акча берип койгон адамдардын жарнамалары аркылуу алданышып, анан кирип калып атышат да. Эң өкүнүчтүү жери бул жерде финансылык пирамидага тааныштар бири-бирин ээрчитип келишип, натыйжада тааныштардын арасында, достордун арасында, туугандардын арасында дагы чоң келишпестик түшүп, жүз карабагынуучулар болуп келип жатат. Мен эмне демекчимин? Демейде финансылык пирамидадан алектенген адамдар, булар өздөрүнүн түпкү максаты барып сөзсүз жок болору, кандайдыр бир чуулгандуу иштер менен коштолорун билишет. Каржы пирамидасы каржылык алдамчылыктын эң кеңири таралган түрлөрүнүн бири. Адатталар жакшы манипулятор жана акча алуунун жаңы жолдорун ойлоп табуу менен адамга психологиялык жана эмоционалдык жактан таасир этүүнү билишет. Мындан улам каржы пирамидасына алдангандардын көпчүлүгү акчасын өндүрө албай убара тартышат. Алар ошол абактан өтүп кеткенден кийин кайра мен мына кылган кылмышым үчүн мен абактан өтүп кеттим, мен силерге акча төлөп бербейм деп эле. Орусча айтканда наглый түрдө эле ушу жарандардын акчасын бербей коюп атышат. Жарандарга кайрылып кетер элек да, эч качан мындай бекер тамак капканда эле болот да. Ошого алданбастан жакын досторуңар, шериктериңер жада калса, шоу бизнесинде жүргөн адамдардын айтып деген чакырыктарына да көңүл бурбастан, ошол акча сала турган уюмдун, ишкананын, кооперативдин келечеги барбы жокпу талкуулап бир сыйра көрүш керек да. 2022 жылдын январь жана февраль айларында министрлик тарабынан каржы пирамидаларын уюштуруу боюнча сотко чейинки 111 өндүрүш иши тергелип, анын 91 сотко жиберилген. Жогорудагы фактылардын көбү Бишкекте, андан кийин Ошто жана Ысык көлдө катталган. Алмагүл Эркебай кызы, Бектурмойдунов, Ош ТВ.